Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн 2009-жылы чыгып болгон окуядан алынган Хатико аттуу тасманы көрөбүз. Бул окуя тууралуу көпчүлүгүңүздөр эле уксаңыздар керек, бирок кандай болбосун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар, сөз башынан болсун. Можно мне с тобой подождать следующий поезд? Тасманын башталышы класстардын биринде окуучулар өздөрүнүн баатырлары тууралуу айтып берип жатышкан. Кезек Рониге келип, ал ордунан туруп, мен айтып бере турган окуя Хатико деген ит тууралуу. Ал кайдан келгени белгисиз, аны мени чоң атам Паркер Уилсон таап алган экен деп биз дароо эле окуяга кирип кетебиз. Белгисиз жылдардын бири Япония өлкөсүндө бейтааныш адам атайын күчүктөрдүн бирин даярдап, аны кайдан жана кимге жөнөтүлүп жаткандыгы тууралуу кагаз жазып Америкага салып жиберет. Анда атайын кутучага салынган күчүк учак менен жол басып, жүктөрдүн арасына салынгандыктан ага жабышылган кагаз жыртылып дагы калат. Ал эле эмес, жумушчу жүктөрдү сүйрөп бара жатып, күчүк эң үстүндө болгондуктан анын түшүп калгандыгын деле байкабай, кулап түшкөндө кутуча сынып, күчүк эшигин ачып чыгып кетип калат. Бул убакта күчүк Американын штаттарынын бирине жетип калган болчу. Күчүк өзү деле кайда бара жаткандыгын билбей эки жака басып, бир мезгилде анын алдынан каарманыбыз Паркер Уилсон чыгат. Ал дароо эле күчүктү колуна алып, анын кутучасын дагы таап, бирок кагазы жыртылып калгандыгын көрүп, күчүк поезд келүүчү станцияда табылгандыктан станциянын жумушчусуна алып барат. Ал жумушчуга күчүк сизде болсун, ээси келсе берип коесуз. Мен тентип жүргөн жеринен таап алдым десе, жумушчу алуудан такыр баш тартып, азырынча сизде боло берсинчи, ээси келе турган болсо мен сизге кабар беремин. Мен күчүктү караганга мүмкүнчүлүгүм жок десе, Паркер айласы жок үйүн алып кетүүгө туура келет. Негизи каарманыбыз өзү иттерди аябай жакшы көргөндүгү менен аялына бул нерсе такыр жакпай. Буга чейин дагы Паркер ит багалы десе аялы болбой койгон экен. Ошондуктан Паркер күчүктү аялына көрсөтпөй жашырып койсо, ал дароо эле курсак ачкандыктан тентий баштап, эң биринчи эле каарманыбыз аялы менен эркелешип жаткан бөлмөгө барып, аялынын бутун жалап жиберет. Эмне болуп кеткендигин түшүнбөгөн аялы Кейттин жүрөгү түшүп, күчүктү сыртка алып чыккының деп буйруп, Паркер айласы жок күчүктү үйдөн сырткары чаркарага алып барып жайгаштырат. Малыш, улыбайся. Отлично. О, Эртеси күнү каарманыбыздын аялы менен кызы күчүктү сүрөткө тартып, аны таап алдык деген кагаз чыгарышып, Паркердин кызы Энди дагы күчүктү өзүңүздөр эле багып албайсыздарбы десе, апасы такыр болбой коет. Ошондуктан каарманыбыз айласы жок жумушуна бара жатып, эң биринчи эле күчүктү иттерди бага турган жайга алып барып, муну сиздерге тапшырсам болобу десе, ал жердин жумушчусу макул, бизге таштап кетсеңиз болот. Биз 2 жуманын ичинде жаңы кожоюн таап бергенге аракет кылабыз, табылбаса айла жок, күчүктү өлтүрүш керек болот. Анткени бизде күчүк иттер аябай көп, орундуктар болсо аз деп түшүндүрөт. Муну уккан каарманыбыз күчүктү ал жака таштагысы келбей, башка тааныштарына бергенге аракет кылып, бирок эч ким исе албай, күчүктү таап алдык деген кагазды ар жерге илип, станциянын жумушчусуна барса дагы күчүктү издеп эч ким келген жок деп айтат. Анда Паркер айласы жок поездге үй жаныбарлары менен киргенге болбойт экендигине карабай жумушуна алып кетти. Паркер бул убакта чоңку жайлардын биринде музыка сабагынан берип иштечү. Ал жумуштан кийин япониялык досу Кен Фудзиосиге барып, күчүктүн кутучасындагы жыртылган кагаздын калдыгында жапон тилинде жазылгандыктан андан сурайт. Бирок Кен кагазда Жапониянын шаарларынын бири гана жазылгандыгын айтып, бул күчүк биздин өлкөдө Акито үлгүсүндөгү иттерден. Анын мойнундагы белги Хати 8 деген сан. Сыягы сен күчүктү таппайлы, бул күчүк сени таап алган окшойт десе, каарманыбыз досу Кенге дагы күчүктү бергиси келип, Кен дагы такыр болбой, кыргыздын тайганы болгондо алмакмын, муну өзүң эле бак деп баш тартып коет. Анда каарманыбыз айласы жок аялынын каршы болгондугуна карабай күчүктү өзү менен үйүнө алып кетти. он будет на улице всю ночь. Паркер, сюда не впускай, слышишь меня? Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Паркердин аялы Кейт ачууланып, күчүгүңдү баксаң үйгө киргизбегиниң, сыртка баккының. Жана ага жоопкерчиликти өзүң аласың десе, каарманыбыз айласы жок кайрадан эле сырттагы чаркарга таштап, бирок түнү окумда шамал бороон башталган мезгилде чыдабай күчүктү кайрадан алып кирип алат. Ал күчүккө жанагы мойнундагы 8 деген белги менен Хати деген ат коюп, аны менен биргеликте сыналгы көрүп жатып уктап калган учурлары дагы болуп жатты. Анан дагы каарманыбыз жумушунан сырткары бош убактарын Хати менен өткөрүп, өзүн аябай бактылуу сезип, бул нерсени каарманыбыздын кызы менен аялы дагы байкайт. Ошондуктан бир күнү буга чейин каармандарыбыз илген кагаз боюнча бирөө чалып, эгер иттин ээси табылбаса, биз багып алалы дедик эле. Макулдугуңуздарды бересиздерби десе, коңгуроон алган Кейт күйөөсүн карап, ал Хатиге аябай байланып калгандыгын көрүп, жок, күчүк ээсин таап кетти деген жообун берип коет. Нет, Хати. Ошентип арадан убакыт өтүп, каарманыбыз Хатини багып алып, ал чоң эле итке айланып калган болчу.
Паркер экөө бири-бирине катуу байланып, Паркер жумушка барган сайын ээрчип, болбой эле камап коюп кетип калса жерди казып коргондун астынан өтүп дагы ээрчип алат. Ошонун айынан каарманыбыз кээ бир учурда жумушка бара турган поездга кечигип калып дагы жатты. Бул убакта Кейт деле Хатиге көнүп, каарманыбыз жумушта жүргөн учурда экөө үйдө жалгыз калышып, бирок Хати Паркерге катуу байлангандыктан аны ар дайым эле күтө берчү. Ошондуктан каарманыбыздын жумуштан келүү саатын билип, поезддин үнүн укканда ал жакка чуркап, станцияга барып элдер чыга турган эшикти карап олтура берүүнү адат кылып алат. Анткени Хати Паркер чыккан мезгилде аны тосуп алууну каалайт эле. Эй, Хати! Каармандарыбыздын мындай адатын станцияда иштегендер көрүшүп, экөөнүн бактылуулугуна суктанышып, күн сайын бир көрүнүш кайталанып жашоо өтө берди. Күндөрдүн биринде Паркердин кызы Энди жигити Майклды алып келип үй бүлөсү менен тааныштырып, Паркер дароо эле Майклды карап, анын аябай жакшы адам экендигин байкайт. Анан дагы Паркер Майкл менен таанышып ал деп Хатиге айтса, Хати Майклды карабай эле. Каарманыбыз бышырып жаткан эттен көзү өтүп жатты. Эң эле кызыгы Акито үлгүсүндөгү иттер үйрөтүүгө такыр эле көнбөйт экен. Анткени каарманыбыз ага күчүк кезинде эле топту ыргытып алып кел десе такыр укпай. Бул жолу Майкл дагы аракет кылып, бирок аракеттеринен майнап чыккан жок. Бул учурду Паркер досу Кен кайтып берсе, Кен жооп берип, Акито үлгүсүндөгү итти эч качан үйрөтө албайсың. Бул иттер адамга жагынууну деле максат кылышпайт, бирок менин байкашымча Хати сага өзгөчө байлангандай. Ит адамдын досу деп бекеринен айтпайт да деген сөзүн жеткирет. Осторожно, рядом. Каармандарыбыздын чогуу жүргөнүнө айлана чөрөтүлө көнүп, аларды ар дайым биргеликте көрүшүп, Хати Паркерди эртең менен жумушка узатып, кечинде тосуп алууну адат кылып алат. Ошентип күндөр уланып, бул аралыкта Энди менен Майкл дагы үйлөнүп, Паркер адаттагыдай эле бир күнү жумушунан келсе, Хати аны тоскону келбей коюптур. Анда каарманыбыз Хатиден кабатыр алып, дароо эле үйүнө шашылып барып, итти үрүп жаткан абалда таап, ал жерге сасык жаныбар келип алгандыктан сыртка чыга албай жаткандыгын көрөт. Ошондуктан Паркер итин бошотом деп жатып, жанагы жаныбар аларды карап осуруп жиберип, Кейт жумуштан келген мезгилде экөө тең жуунса деле жыты такыр кетпей коет. Ошентип кызыктуу күндөр өтүп, бул убакта каармандарыбыздын күйөөгө тийген кызы Энди боюнда болуп, Паркерди болсо Хати күн сайын адаттагыдай жумушуна узатуу менен алек эле. Ко мне, ко мне. Он всегда его там встречает. Смотри. Какой хороший. Бирок ошондой күндөрдүн биринде Хатинин өзгөрүп калгандыгын байкайбыз. Паркер эртең менен аны адаттагыдай өзү менен алып жөнөсө, Хати эмнегедир баргысы келбей, Паркерге бир нерсени айткысы келди деп айтор ордунан такыр жылбай коет. Сыягы мындай жандыктарга биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн нерселер көрүнөт окшойт. Анда Паркер жумушуна шашылып, макул анда мен бара берейин. Сен бүгүн эс ал деп итин калтырып коюп өзү кетип, Паркер кеткенден кийин гана Хати жашаган жерине кирип топту тиштейт. Ал топту тиштеп алып Паркердин артынан чуркап станцияга жетейин деген мезгилде Паркерге жетип, каарманыбыз итинин топту тиштеп келгендигин көрүп аябай таң калат. Анткени ал буга чейин Хатиге топту тиштегенде эч эле үйрөтө албай койгон болчу. Бул жолу Хати өзү эле топту ыргытса кайрадан алып келип, Паркерге үрүп жумушуңа барба дегендей кылып өзү менен алып калуунун аракетин көрүп жаткандай болду. Бирок кандай болбосун Паркер жумушуна кетип, адаттагыдай окуучуларына музыка сабагынан берип, окуучуларына сүйлөп жатып өзүнүн бир аз оорлошуп жаткандыгын сезет. Сыягы мындай болорун Хати эртең менен эле билген окшойт. Кандай болбосун Хати адаттагыдай станцияга келип өзүнүн ээсин күтүп, эшикти кечке чейин карап олтуруп, бирок Паркер такыр чыкпай коет. Бирок Хати дагы кетпей, кечкирип кеткен мезгилде ал жерде эч ким калбай. Бир мезгилде Майкл келип Хатини үйгө алып кетти. Анда Хати жаткан жеринин тешигинен карап үй бүлөнүн ыйлап жаткандыгын байкайт. Көрсө Паркер окуучулардын алдында жыгылган мезгилде бул дүйнө менен кош айтышкан экен. Эртеси күнү анын тажыясы болуп үй бүлө кайгыга батып, 2 күндөн бери ээсин көрбөгөн Хати дагы такыр эле унчукпай калат. Бирок ал адатынча эле эртеси күнү дагы станцияга барып, балким Паркер эшиктен чыгып калабы деген үмүттө күтүп, кечке чейин ал жерде күтүп олтурууну көнүмүш кылып алды. Анда станциянын жумушчусу анын жанына келип, сенин кожоюнуң каза болду деп түшүндүрүүгө аракет кылып, бирок анын сөздөрүнө Хати маани деле берген жок. Ошентип Паркердин жесир калган аялы үйдөн көчө турган болуп, Хатини болсо кызы алып кетип, Хати эми Майкл менен Эндинин үйүндө жашап, ал убакта Энди бала туруп атын Рони коюшкан болчу. Ошентип арадан канча убакыт өтсө дагы Хатинин көңүлү такыр эле ачылбай. Бир күнү Майкл эшикти ачып үйүнө кирген мезгилде Хати алардын үйүнөн качып кетип калат. Көрсө Хати адатта ээсин күткөн жерге барууну каалаган экен. Ал биринчи мурда жашаган үйгө барып, бирок ал жака башка адамдардын көчүп келгендигин көрүп, ал жактан кетип түз эле станцияга барат. Хатини тааныган ал жердеги жумушчулар анын кайдан келгендигин түшүнүшпөй, муну алып кетишти эле го.
Бул кайдан келип калды десе, Хати адаттагыдай эле өзүнүн ордуна олтуруп, эшиктеги чыккан адамдарды карап кайрадан эле Паркерди күтө баштайт. Көп өтпөй эле ал жерге Энди Майкл менен келип Хати күтүп олтурган жерден табышып, аны тапкандарына кубанышып, болду эми Хати жүрү кетели. Бул жерде олтурганда пайда жок деп өздөрү менен алып кетишет. Бирок Энди Хатиге канчалык жакшы мамиле кылбасын ал такыр эле бактылуу эмес экендигин түшүндү. Анан дагы поезддин үнү чыккан сайын Хати ошол жака барууну каалай берчү. Муну түшүнгөн Энди дагы итти өздөрүнө алып калууга мүмкүн эмес экендигин түшүнүп, эгер бул сенин чечимиң болсо мен макулмун деп кашаны ачып берет. Анда ит сүйүнгөн бойдон кайрадан эле станцияга чуркап жөнөдү. День добрый, Хати. Эми Хати эси жок итке айланып күн сайын Паркерди күтүү менен алек болуп, кечинде поезд жолдон атайын уя таап алып ошол жерде уктай турган болуп калат. Курсагы ачкан мезгилде аны айлана чөрөдөгүлөр эле тамактандырып коюшчу. Анткени ал жердегилердин көпчүлүгү буга чейин Паркерди дагы Хатини дагы таанышат эле. Ошондуктан Хатини ал жерден эч ким коолабай арадан көп убакыт өтүп, ит эсин күтүп жаткандыгы тууралуу маалымат элге жайылып, бир күнү ал жерге кабарчы дагы келет. Ал Хатини сүрөткө тартып кабар гезитке чыгып, ит тууралуу маалымат алгандардын кээ бирлери анын тамак ашына акча дагы сала баштады. Ошентип Хати деле мен мындайды күткөн эмесмин деп жанагы президентке жолуккан алайкулук баладай эле хайп кармап кетет. Ошентип мезгилдер алмашып арадан жылдар өтүп, бирок Хатико эсин күтүү адатын такыр таштаган жок. Ал станцияга келип эшикти карап олтуруп, бул убакта билинбей эле 10 жыл өтүп кетиптир. Биз бир күнү поездден буга чейин көчүп кеткен Кейттин түшкөндүгүн көрөбүз. Көрсө ал каза болгон күйөөсүнүн мүрзөсүн зыярат кылганы келген экен. Кейт буга чейин көп убакыт жашап кеткен жерлерин карап аябай башкача сезимде болуп, бейитке барып күйөөсүнүн мүрзөсүн карап олтурса ал жерге аяшы Кен дагы келип калат. Мындан соң каарманыбыз кайрадан кетүү үчүн Кен менен биргеликте станцияга барган эле. Ал көргөн көзүнө ишенбей бир топко карыса деле дагы деле күтүп олтурган Хатини көрүп, анын жанына барып көзүнө жаш алып кучактап ыйлай баштады. Муну байкаган айлана чөрөдөгүлөр дагы көздөрүнүн жашын кармай алышпады окшойт. Хати. Эми кандай болбосун Хатинин өмүрүнүн ар бир мүнөтү эсин күтүү менен гана өтүп, бир күнү кечинде эс алып жатып поезддин келе жаткан үнүн угат. Анда Хати түн окумга карабай ордунан туруп Паркерди күткөн жайына барып, эшикти карап жаткан мезгилде чындап эле Паркер чыгып келди. Бирок чындыгында Паркер чыкпай эле Хати ошол учурда өлгөн болчу. Бул окуяны айтып берип жаткан Рони сөзүн аяктап, аны угуп жаткан классташтары катуу таасир алып, кээ биринин көзүнөн жаш агып, сабагынан чыккан Рониге атасы Майкл так эле ошондой Акито үлгүсүндөгү күчүк алып бергендигин көрөбүз. Ошондуктан Рони анын атын дагы Хатико деп коюп алат. Тасманын аягында берилген маалымат боюнча чыныгы Хатико Жапон өлкөсүнүн Адата шаарында 1923 жылы туулган. Анын ээси Исабур Уоина 1925 жылы каза болуп, ити ээсин Сибуя станциясында 9 жыл күткөн экен. Азыркы учурда ошол станциянын жанында чыныгы Хатиконун күмүштөн жасалган айкели бар. Ооба достор, үмүтсүз болбош керек, бирок кээ бир учурда жок эле нерсеге үмүт кылып жатамы деп капа дагы болосуң. Анткени жакшы нерсени жылдап күтпөй эч эле келбегендей болот. Бирок чындыгында биз күткөн нерсе бизге келбеши биз үчүн жакшылык болуусу дагы мүмкүн да. Ошондуктан кандай жагдайда болбой эле сабырды кармап жашообузда жакшы маанайды уланта берели. Эми достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, досторубуз менен мамилебизди түзүп аларга жакшылык гана каалайлы.